COVID-19 илдетине кабылгандардын саны дүйнө жүзүндө 2,5 миллионго жакындап калса, 165 миңден ашууну оорудан улам көз жумду. Айккандардын саны 625 миң. Азыркы учурда коронавирустан эң көп жабыр тарткан АКШ. Теманы кабарчыбыз улантат. Дүйнө жүзүндөгү пандемиялык кырдаал курч бойдон калууда. Акыркы маалыматтар боюнча COVID-19 илдетине кабылгандардын саны 2,5 миллионго жакындап калса, 165 миңден ашууну оорудан улам көз жумду. Кошуна өлкөлөрдө дагы абал курч. Казакстанда бүгүнкү күнгө карата илдетти жуктуруп алган кошумча 22 учур катталды. Муну менен жалпы ооругандардын саны 1757ге жетти. Аталган мамлекетте коронавирустан эң көп жабыр тарткан Алматы шаары. Учурда аймакта карантин эрежелери күчөтүлдү. Мы их записывали тех до сегодняшнего дня. Буга чейин биз башка региондордон келгендерди эле каттоого алып жатканбыз. Азыр бардык посттордон өткөндөр жазылууда. Алматы облустук ички иштер башкармалыгы тарабынан ар бир айдоочунун жана жүргүнчүнүн идентификациялык номерлери жазыла баштады. Ал эми Өзбекстанда болсо COVID-19 илдетине 1,5 миңден ашуун жаран кабылды. Бир суткада 75 жаңы учур аныкталган. КМШ өлкөлөрүндө коронавирустан эң көп жабыр кап жаткан Россия Федерациясы болууда. Бир сутка аралыгында 6060 жаңы учур катталып, жалпы коронавируска кабылгандардын саны 47 миңден ашып барат. Оорудан улам көз жумгандар 405ке жетсе, 3,5 миңдейи айыкта. Учурда Москвада дагы карантин эрежелери күчөтүлдү. Ушундан улам жумуштар жабылды. Үйдө отурабыз, карантин эрежесин бузбай. Оорулардын көбөйгөнүн угуп атабыз последнее время. Ошондуктан сиздерден дагы суранаар элем, что үйдөн чыкпай, карантиндин эрежелерин так сактап отурушуңарды. 20 апрелге карата Джонс Хопкинс университетинин маалыматына ылайык дүйнө жүзүндө COVID-19 илдетинен эң көп жабыр тарткан Америка Кошмо Штаты. Бүгүнкү күнгө карата инфекцияга кабылган 41 миңден ашуун жаран көз жумган. Вируска кабылгандар 770 миңден ашты. Азыркы учурда кырдаал Туркияда дагы күчөп барат. Аталган өлкөдө коронавирус жуктургандардын саны 86 миңден ашып, жабыр кагандар боюнча Кытайды артка таштады. Белгилей кетсек, Кытайда расмий маалымат боюнча 83 миңдей адам инфекцияга кабылган. Бул жерде да күндөн күнгө саны өсүүдө, көпчүлүгү чоң көп адам жашаган шаарларда, Анкара, Стамбул, Измир, Бурса жана башка сыяктуу шаарларда болуп жатат. Көчөгө чыкканда биз дагы маскабызды тагып, колгапты кийип, колдон келишинче вирустан коргонуп жатабыз. Ал эми Европа мамлекеттеринде коронавирус илдетинен 100 миңден ашуун жаран каза болду. Мурдагыдай эле эң көп көз жумгандардын саны Италияда, андан кийин Испанияда 20 миңден жана Францияда 19 миңден ашуун жаран курман болду. Саламаттык сактоо министрлиги дүйнөдө болуп жаткан кырдаалды эске алып, өлкө жарандарын карантин шарттарын тыкыр сактоого жана өзүн өзү коргоого алууга чакырат. Бактыгүл Султанбек кызы, Бакыт Кыязов, Элтер, Бишкек.